Bismillahirrahmanirrahim. Bir okuyan aytıp berip andan keyin sözüzdü ulantsak. Gündördün birinde bir adam bazarga kulun alıp barıp eң arzan baga 1 сомго сатат. Биздин тил менен айтканда. Сатып алуучу кардар айтат, эмне себептен 1 сом арзан сатып жатасыз дегенде айтты. Себеби сөз ташыйт. Мен бул кулга сөз ташытпай эле кум ташытам. Келе мен сатып алайын деп үйүнө алып барып кум ташытат. Күндөрдүн биринде эркекке келип айтат, кожоюн эркегине айт келип, мен түшүмдө сиздин жубайыңыз эмне кылып жатыптыр? Менин түшүмдө сиздин жубайыңыз кайчы же бычак менен мойнуңузду кесип сизди сойгон аткан экен. Өтө жаман окуя болуп жатат. Siz geçinde eğer koyçu deyt, eğer işenbeseniz geçinde bir bayqap görüңүз dese makul deyt. Andan keyin kechkirginge чейин эле кожоюн аялына барат. Кожоюндун аялына барып, мен сизди жолдошуңузду өз көзүм менен көрдүм. Бирөө менен жаман ойноштук мамиле жасаган. Koyçu dese чын эле айтам. Эгер сизге далил керек боло турган болсо, анда мага жолдошуңуздун 1-2 тал сакалын алып келсеңиз, мен ошондо эмне кылам? Сизге далил деп ачыктап берейин дейт. Макул деп кечинде түндө бир эмне кылыңыз, сакалынан кыркып келиңиз, же кесип келесизби дейт. Макул дейт. Кечинде ошол түнү эле эмне кылат? Күйөөсү уктамыш болот. Жубайы акырын бычак же кайчыны алып эмне кылат? Түнү бир маалда акырын сакалынан кармап, ушундай кылганда кул ойгонуп кетип, жанагы уктамыш болуп жаткан күйөөсү эмне кылды? Кул айткан чын экен турбайбы деп туруп, колунда кармаган бычак же кайчыны эмне кылды? Аялдын жүрөгүнө сайып салды. Ойлоп атат, мени өлтүрүп атат деген ойдо ошол нерсени жасады. Андан кийин эмне кылды? Кул аялдын туугандарына барып туруп, силердин кызыңарды өлтүрүп салды тиги күйөө балаңар деп. Алар бир канчасы келип туруп, күйөө баланы эмне кылды? Тепкилеп, аны өлтүрүп таштады. Күйөө баланын эркек кишинин туугандарына барып, силердин балаңарды аялынын туугандары келип, сабап өлтүрүп салды дегенде, алар келди бир канчасы келип, мына ошондон өтүп эмне болду? 72 адам каза болду. Бир кулдун, сөз ташыган кулдун айынан. Эми урматтуу бир тууганым, келиңиз, карап байкап көрөлү. Биздин тилибиздин кесепетибизден бир канча үй бүлөлөр ажырашып, жамаат болуп, урушуп кеткен жери жокпу? Улут болуп, жана башка уруу болуп, согуш ырбап, айтор мына ушундай нерселерге биз тилибиздин кесепетинен ошол нерселерге биз себепчил болуп калбай элебизби? Байкашыбыз керек. Үй бүлөлөрдүн ажырашышына, жамааттардын ажырашып ыдырап кетишине. Мына ошого ушул нерселерге көңүл буруп, биз эмне? Тилге абдан көңүл бурушубуз керек. Тилибизге сак болушубуз керек. Тил ушундай жаман нерсе, урматтуу бир тууганым. Келиңиздер, ар кандай комментарий жазаардан астындагы ушул нерселерге байкайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.